Процедурный 5 микрофон. Рахмат. Министрimiz айтсаңыз, сіз біздің конституцияға иман сабағы кіргізгенге тура бесіз болып қатты деп айттыңыз ғой. Эми түздөн түз иман сабағы деп кіргізбесек та, адеп сабағы деп балдарға тарбиялоо иретинде кіргізбесек болбойт да. Азыркы күндө бизди өзүңүз билесиз, биздин балдарыбыз мектепте кандай болуп жатат. Биринчиден иман болуш керек. Иман болсо өзүнүн ата энесин, бир туугандарын жана агайын, эжекесин сыйлайт да. Иманы жок болсо андай нерсе жок болот. Ошондуктан түздөн түз болбосо дагы адеп сабагы деп ушундай киргизишибиз керек. Шуга сиздин өзүңүздүн жоңуңузду айтып коюңуз. Ошондой киргизсек болобу, иштейсизби же иштебейсизби ошонун үстүнөн кандай кыласыз? Түздөн түз иман сабагы болсо дагы адеп сабагы деп киргизгиле. Бизди балдарыбызды иман менен тарбияласак болбойт. Жооп берип коюңузчу, рахмат. Министрге айтарым, иман сабагы болбосо дагы дин таануу сабагы. Дин таануу сабагын киргизсе болот да, мурдатан болуп келген. Урматтуу Талант Турманович, бир жума мурун эле президентибиздин жарлыгы чыкты. Орто мектептердин 7-8 9 класстарына диндердин өнүгүү тарыхы тууралуу сабакты киргизүү боюнча ушул сабактын концепциясында жалпы адамдык баалуулуктар, жалпы ошо диндердин түшүнүктөрү жана ошо дин кармануунун ыкмалары тууралуу бирдиктүү жакшы бир билим берүү чарасы жүргүзүлөт. Ал жарлыкты ишке ашыруу боюнча азыр иш-чаралар жүрүп жатат. Ошол сабактын ичинде депутатыбыз кайрылгандай, Айбек Усмановичтин кайрылгандай, биз да Жапарович айткандай ал маселени камтыйбыз ошол жерге. Рахмат.